Робототехника. Чындыгында бул эмне экендиги тууралуу сиздер ойлонсоңуздар керек. Келгиле, робот жана робототехника деген эмне экендигин аныктап алабыз. Роботтор бул алдын ала берилген программалар боюнча жөнөкөй иш-аракеттерди аткарган жабдык. Ал эми робототехника роботторду жасоо жана изилдөө чөйрөсү. Элестетип көрсөңүздөр, акыркы жылдын ичинде эле 500 миңден ашык робот жасалган. Робототехника төмөнкү кесиптерди өзүнө камтыйт. Инженер, программист, дизайнер, радиотехник, жада калса психологду дагы. Жаңыдан иштеп баштаган адистердин минималдуу айлык маянасы 35 миң сомго чейин жетет. Ал эми тажрыйбалуу адистер 100 миң сомго чейин айлык алышат. Робототехника адиси болуу менен сиздер логикалык ой жүгүртүүнү, чыгармачылык көз карашты, тырышчаактыкты жана эмгекчилдикти, конструкцияларды кура билүүнү, командада иштөөнү жакшырта аласыз. Роботтарды жасоону баштап, аны башкалар менен бөлүшүп, робототехниканын кызыктуу дүйнөсүнө кошулуңуздар. Дүйнө жүзү бир ордунда турбагандай эле, сен дагы бир ордуңда турба.